Bismillahirrahmanirrahim. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: "Ман сом рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занбих" дейді. Кимде-ким Рамазан айының соомуна ишенип, анын соомун Аллахтан үмүт кылып, орзо кармаган болсо, анын өткөн күнөөлөрүнүн баары кечирилет дейт. Ошондой эле дагы бир хадисинде эң жакшы садака бул Рамазан айында берилген садака деп пайгамбарыбыз өзү бизге мындай айтканда насаат айтып атат. Бүгүн дагы биз акцияларыбызды улантып, урматтуу достор, ушундай бир продуктовый пакеттерибизди таратып атабыз. Иншалла бүгүнкү биздин акциябызга демөөрчү болгон Данияр байке жана Жипар жеке үй бүлөсү болду. Иншалла урматтуу туугандар, сиздер да дуа кылып коюңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Бизге 100 000 сом бөлүп берди. Ушул 100 000 сомдун арасынан биз 83 продуктовый комплект даярдадык. Ар бир комплекттин баасы 1200 сом. Анын ичине 5 кг кесме, 5 кг un, 5 кг макарон, 1,8 суу май, андан кийин шекер, чай, горох, күрүч жана туз кирет. Ушунун баары бизге 1200 сомго түрдү. Мына ушул биздин досторубуз менен, барбыз командабыз менен биз бүгүн 75 сокулуктагы мурдагы барган кезде ушул майып үй бүлөлөр да калып кеткен. Ошол үй бүлөлөргө дагы аз да болсо бир көңүл тартуулап, жакшылык тартуулап ушул продуктыларды буюрса азыр алып барабыз. Жана биздин 8 бул жактагы Бишкектеги 8 үй бүлөгө биз кайрылган ушул кишилерге дагы аманаттарды тапшырып коелу. Тизмени алалы. Атакебиз сиздердин атыңыздардан бир бата берип койсо, баарыбыз алакан жайып чогуу дуа кылып коелу иншалла. Амин.